Мен көргөнүм 2-3 жолу. Ушул жерде көргөм. Жамандык нерсе кылганды. Жетим калды. 4 бала жетим. Биз Чүй облусуна караштуу Төмөнкү Чүй айыл аймагындагы айылдын ичинде турабыз. Муратов Зирафидин аттуу жарандын үйүнүн алдына турабыз. Бул жерде өзүңүздөр көрүп тургандай айыл аксакалдары жана ушул жергиликтүү айылда жашаган адамдар чогулган. Анткени мындан 3 күн мурда ушул так эле ушул айылдын эки жарандын ортосунда пикир келишпестик болуп, анын бирөө өтө оор абалда бейтапканага жеткирилген. Мунун негизги себеби кызганычтын айынан келип чыккан. Çalkasın. Чүй облусунун Сокулук районуна караштуу Төмөнкү Чүй айылдык кеңешинин депутаты Алмахмат Жороевди сабап кетишти. Көп өтпөй Жороевди Уртокмокко алууга шектелип, жергиликтүү тургун кармалды. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, ушул жылдын 24-июлунда Сокулук райондук ички иштер бөлүмүнүн Жаңы Жер айылдык аймактык милиция бөлүмүнө Төмөнкү Чүй айылында бир нече жаш балдар жергиликтүү тургунду Уртокмокко алгандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Бул боюнча анын баласы 22 жаштагы аты арыз менен кайрылган. Чара көрүп берүү боюнча бул факт дароо бирдиктүү реестрге 266 беренеси менен катталган. Сотко чейинки ишендиштер башталган. Издеш аракетинин негизинде бул кылмышка шектүү делип 38 жаштагы жергиликтүү тургун кармалып, ИБСке камалган. Ошол дароо ошол маалда бирок Сокулук районунун сот тарабынан азыркы маалда үй камагына кое берилген. Кармалган жаран сурак учурунда болжол менен 4 ай мурун өзүнүн аялы менен жабырлануучунун ортосунда мамилени билип калып, аял менен ажырашкандыгын билдирген. Ушул 4 ай аралыгында үй бүлөлүк маселенин айынан аталган эки тургундун ортосунда кайма айтышуулар болуп келген. 24-июнда болжол менен 19:30 чамасында айылдагы Сугат талаасына жолуккан жабырлануучу менен шектүү кайма айтышып, андан соң уруша кетишкен. Бул окуя болуп жаткан учурда кармалган жарандын туугандары анын жанында болгон. Биз суу сугарып атканбыз. Ал таяк жеген киши суу сугарып аткан. Анан бул сабаган бала бул аңдып жүргөн да, бул ичинде күйүтү бар да бул. 4 баласы калды да жетим. Колянын жанынан ызычуу чыкты да. Биз келип ажыратып бөлүштүрдүк. Баягы баланы сабаган кишини машинеге жүктөп үйүнө алып келдик. Ошонун ажырап кетти. Түндө анан милициялар чакырды, милицияга барды. Жороев Алмахмат деген. Бул биздин байкебиздин аялы менен ойноштук кылып жүргөн. Аны менен эле чектелбестен биз андай эле жаап жашыралы мусулман катары бир жаап коелу деп айтсак, ал ага деле болбой колдордон эчтеке келбеди, керек болсо атып өлтүрөм деп айтып жүрөт. Анан Алмахмат Таксырга телефон чалдым. Каяктасыз, жолугуп бир сүйлөшөлү дедим. Адрести айтты. Сен атып өлтүрөм депсиң. Ойноштук кылганың аздык кылып эми? Атып өлтүрөм депсиң. Бул сага жарашпайт. Айтайын, бул суук сөздөр сүйлөбө, сага жарашпайт. Сен деле сакал коюп, зам имам болуп, айылдын бир эли катары жүрөсүң деп айтып атканбыз. Экөөбүз ушу сөздүн үстүндө сүйлөшүп атсак эле, анчада Зирафидин байке каяктан пайда болуп калды, мага түшүнүксүз болуп калды. Дароо машина менен келе калды, каяктан келди. Экөөбүз сөзмө сөз бир аз сөз болду да, ошону менен чабыша кетти. Алмахмат Таксыр жанында эле бир чукур бар экен. Ошоко тоголон кирип кетти. Алмахмат Таксыр ошол жерде калды. Берки экөөнү, берки Зирафидинди биз алып машинеге салып кеттик. Мындан сырткары имамдын дарегине жабырлануучу жарандын туугандары тарабынан жалган жала жабылып жаткандыгы маалым болду. Тиги Алмахматтын туугандары биригип алып телевидениядан бүт жактарга жайып жүрүшөт. Молдоке депутатты эмнеге урду деген сыяктуу бир темада жайылтып жүрөт. Алар тескерисинче мага келип айтыш керек. Молдоке, рахмат сага иним. Инибиз өлүп кала электен мурда же андан да каттуу бир жаракат албастан бөлүштүрүп коюпсуң, рахмат, акылдуу бала экенсиң деп койгондун ордуна сен уюштурдуң, сен кылдың, сен алдайсың, сен мындайсың деп мен адресиме, мен дарегиме өтө бир көңүлдү оорута турган болбогон жалаларды жаап, шыбап жатышат. Бул боюнча биз Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынан сураганыбызда арыз ээси сабаган адамга гана чара колдонуп берүүнү сурангандыгын, башкача айтканда Камилжан Муратовдун үстүнөн эч кандай арыз түшпөгөндүгү тастыкталды.
Жабырлануучу тарабынан чара көрүп берүүнү суранган. Бул жерден анын атасына денесине залал келтиргендиги боюнча чара көрүп берүү деп эле арыз менен кайрылган. Азыркы маалда бир киши шектүүлдөлүп кармалды. Учурда тергөө иш амалдары жүргүзүлүп атат. Сабап туруп, ушул жерден алып барып туруп, тиги аңга таштап берген. Кийин бул өзү ушуга келгенден кийин мындай өрмөлөп барып туруп, жанагы үйүнө барган да. Биз биякты каналды сууга таштаган деген биз сууду издеп жүрө бериппиз да. Жабырлануучу төмөнкү чүй айылында 3 кызматты аткарып келген бул күнгө чейин. Бири мечиттеги имамдын орун басары, экинчиси болсо кадимки эле суу бөлүштүрүүчү мурап, үчүнчүсү болсо айылдык кеңештин депутаты болуп эмгектенип келген. Жабырлануучунун туугандарынын айтымында ал күнү дал ушул жерге автоунаа менен салып келишип, дал ушул жерден аны токмоктошуп, анан так ушул дээрлик тереңдиги бир 4 метр, 4,5 метрди түзгөн анга салып жиберишкен. Мынакей өзүңүздөр көрүп тургандай, мында тигини жабырлануучунун баш кийими дагы жатат. Ал эми жабырлануучу тараптагы туугандары чыр-чатактан улам айыл эли экиге бөлүнбөстөн бардыгы мыйзам чегинде чечилүүсүн гана каалаарын айтып жатышат. Биздин талабыбыз мирный жакшылык менен чечүү эле. Мыйзам чегинде точно кимиси кандай виноват, пускай жазасын алсын. Ал эми жабырлануучунун агасы иниси бир үй бүлөнү ажыраштырып жиберди. Ошол үчүн таяк жеди деген өңүттөгү сөздөргө мындайча жооп кайтарды. Эгерде биздин инибизде немеси болгондо, ошо мурда арызын мыйзам чегинде бериш керек эле немеге, органга. Эми кайрадан шээктүү деп кармалган жаран тараптагыларга кайрылалы. Башынан айта турган болсок, жабырлануучу менен кармалган жарандын ортосундагы мамилени билип калган туугандар чогулуп келип келинди кетирип жиберишкен. Бул мушташкан бала, бул муштады деген бала бул өмүрүндө бирөө менен мушташкан бала эмес бул. Мына ушул баланын үйүнү бузду. Ошо келинге сөз берилген. Жол берилбей койгондон кийин жакшынакай эле ошо сот аркылуу эле ошо закон ченеминде экөө ЗАГСта ажыратылган экөө. Бул ошо коркутуу, үркүтүү, мына жаш балдары, мына балдар айтып атпайбы? Кандай келип, кандай кетип жүргөнүн. Мен көргөн элем 2-3 жолу ушул жерде көргөм. Жамандык нерсе кылганды. Анын бир жолу сыртта болгон, бир жолу мында болгон, жок 3 жолу мында болгон, бир жолу сыртта болгон. Анан үйдө деле болгон. Коркутат эле, анан атам кеткенде жумушка келип чактакап коркутатты. Анын куралы бар, аны такап коркутатты. Айтпа деп. Жетим калды. 4 бала жетим калды. Биз шыны менен энди Худага тапшырдык. О адам аял киши менен барабар, ол эркек эмес. Бул жерде дароо ошондой бузукулук иш болгондугун билген соң, эмне себептен тийиштүү органдарга арыз менен кайрылган жоксуздар деген суроо туулду. Бул маселе боюнча өтө жана туура суроо бердиңиз. Ушул жерден ошол маселени көтөрө турган эле ой пикирлер турулду. Бирок ошол жерде ажырашып атканда ошол келин менен күйөөсүнүн ортосунда болгон келишим болгон. Келин мен эч кандай балдагардага эч кандай претендовать этпейм. Ошонун негизинен сен дагы эч кандай эч жака эч кандай суу салбайсың деген кепти койгон. Ультиматум койгон. Ошонун негизинен азыркы учурда балдар апалык эмеден алынып аталык эмеге өткөн, опекунствого. Ошонун негизинде бул жерде эл тынч болуп туруп, эч ким эч жака кайрылган эмес. Эми жыйынтыктоочу маалымат. Жабырлануучу жарандын кабыргалары жана колу сынган, денесинин бир нече жеринен оор жаракат алган. Бирок бактыга жараша бүгүнкү күндө абалы туруктуу. Ал эми шээктүү деп кармалган жаран Сокулук райондук соту тарабынан үй камагына чыгарылды.